Erkekler sökkөндө, аялдар каргаганды ташташ керек. Бирөөгө ат койгонду ташташ керек. Арам нерселерди. Үстүнөн маскарлаганды шылдыңдап, көзү менен намия кылып коет экен. Анан карасаң дейт. Hadis. Пайгамбарыбыз айтты, акбарул кабаир, чоң күнөөлөрдүн эң чоңун айтайынбы дейт. Кайсы? Ким ата энесин сөксө дейт. Сахабалар таң калды. Я Расулулла, ата энесин сөккөн да адам болобу? Пайгамбарыбыз не деп жооп берди? Жок, сен бирөөнүн ата энесин сөгөсүң. Жыйынтыгында ал сенин ата энеңи сөгөт. Sen özüңдүн ата энеңе ушу сөгүштү алып бергенге себепчи сен болдуң. Ушуну айтып атам деген, ушу чоң күнөөлөрдүн чоңу деген. Кара. Ал эми кимде ким түздөн түз өзүнүн ата энесин сөгө турган болсо, ал түз эле дозокко сап сертификат алып кетип атат да. Мен ошо жака жөнөтүп коела деп. Кудай сактасын. Ошон үчүн туугандар, мына жерде эркектер сөккөндө, аялдар каргаганды ташташ керек. Бирөөгө ат койгонду ташташ керек. Арам нерселерди. Үстүнөн маскарлаганды шылдыңдап, көзү менен намия кылып коет экен. Анан карасаң дейт. Астагфирулла. Bunun бардыгын Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бекем айтып кеткен.